Ушундай урматтуу телебермандар, жалпы кесиптештерди келе жаткан майрам менен коттуктап, күжү баягы күндө майрам күндө өтөй дегенде кызуу даярдыкта биз мындай майрамдык атмосфера сезилип атат. Ооба, эртеле 6-декабрда белгилеп баштадык деп эми. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте WhatsApp байланышта биз күйгүзгөн болчубуз. Бүгүнкү темабыз ушул Кыргыз телерадио корпорациясындагы сизге жаккан радио уктуруулар, программалар алып баруучулар тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Биз аны түз эфирде окуганга аракет кылабыз. Биринчи билдирүүлөр бар экен. Кутман таңыңыздар менен, майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүнкү алып баруучулар Нургыз Чыңгыз, сиздердин эфириңиздерге ийгилик каалайбыз. Радиодон мага Кыргыз радиосу жагат. Көп угам, ишиңиздерге ийгилик дейт. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы? Замана студиясы Кутман таң азыркы берүүлөрдөн замана берүүсү, ой ордоо, адистин кеңеши деген берүүлөр жагат. Алып баруучулардан Улуу Муундагы Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева, Анаш Кадырова, Баймот Сутенова, азыркылардан Чыңгыз Мырзаев, Нургуз Караева, Кермет Сабыржан, Атахан Мырза алып баруучулары жагат. Майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз деп 846-чы абонент жөнөткөн экен. Скрин кылчы жетекчи жөнтүлдү. Өзүбүздү макта берели деп кой, рахмат. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда, ошондой эле борбор калабыз Бишкек шаарындагы турак жайларга болгон баалардын өзгөрүшү, бүгүнкү күндөгү кандай абал, алардын сатуусу, сурамжылоо, бул багыттагы суроолорго биз бир аздан соң таңкы мейман түрмөгүбүздө сөз кылмакчыбыз. Ага чейин бул багытта Ишул Асанбекова материал даярдаган. Суроо талап сунушту жаратат. Бишкекте турак жай баасы кымбаттап жатат. 2021 жылга караганда быйыл Бишкектеги турак жайдын баасы 16,3%га кымбаттаган. Мисалга алсак, менин артында жайгашкан 3 кабаттуу Сталинкадан 1 бөлмөлүү батирди $32,000 сатып аласыз. Ал эми бир түптүү 104, 105, 106 сериядагы үйлөрдөгү бир бөлмөлүү батирлерди мурда $30,000 тегерегинде сатып алсаңыз, азыркы учурда булардын баалары $40,000 тегерегинде. Муну Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин адистеринин маалыматтары тастыктап турат. Мекеменин маалыматына караганда, шарттары бар турак жайдын ижара акысы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21%га жогорулады. Бир жыл ичинде жаңы турак жайлардын баасы эң көп Бишкекте өскөн. Ал эми жаңы үйлөрдөн батирей алам деп жүрсөңүз, былтыр эле квадрат метрине $500 болсо, ал эми быйыл бул үйлөрдө метр квадратына $700 өйдө бааланган. Албетте, бардыгы районго жараша. Турак жайлардан тышкары күнүмдүк керектөөдө зарыл болгон товарлар да кымбаттоодо. Расмий маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери өлкөдө азык-түлүк менен товарлардын баасы 20%га жогорулады. Үйлөрбү? Кымбаттады. Металл кымбаттады, кирпич кымбаттады, тамак кымбаттады, ошол себептен баары кымбаттады. По сравнению мурдакылар менен да кымбат эле. Серепчилердин пикиринде бул тенденция уланат. Алардын айтымында турак жайлардын баасы мындан ары дагы көтөрүлөт. Адистер бул көрүнүштү импорттолуучу материалдардын кымбаттап жаткандыгы жана куруучуларга мурунку баа менен сатуу чыгаша алып келерин билдиришкен. Турак жай боюнча мындай суроосу бар телебермандар үндү бир аз көтөрүңүз. Азыр конокторубуз менен тааныштыралы. Кадастр мамлекеттик мекемесинин жер кадастры жана каттоо башкармалыгынын башкы адиси Айдар Сукенбаев мырза жана Кыргыз кыймылсыз мүлк агенттигинин коммерциялык директору Рустам Именов мырза студиябыздын коноктору. Саламатсыздар. Таңыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Анан алдыдагы мына материалды дагы көрүп алдык. Бүгүнкү күндө акыркы 3 жылдан бери ушул турак жайга болгон баалар кескин өзгөргөндүгүн айтсак болот да. Ушул расмий маалыматтарды бөлүшсөңүз, бүгүнкү күндө ушул республика боюнча турак жайдын баалары. Негизинен эле акыркы мезгилде Бишкек шаарында жана Ош шаарында эле эмес, ушу бардык биздин аймактарда кыймылсыз мүлккө болгон баалардын өсүшү байкалып атат. Бул негизинен бул биз ушул баалардын өсүшүн инфляциялык көрсөткүчтөр менен ошондон болуп атат деп эсептейбиз. Анткени себеби быйыл мына октябрь, ноябрь айында ошол көрсөткүч 15%га өспөдү. Себеби? Себеби биринчиден бул курулуш материалдарынын өсүшү,
Экинчиден бул Бишкек Ош шаарында эле эмес, бардык республикада өздөрүнүн турак жайга болгон мукташтыгынын өсүшү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 200 000 үй бүлө ошол үй шарттарын оңдоого муктаж да. Ал эми биздин жанагы чарчы метр курулуп жаткан чарчы метрлер бул ошол мукташтыктардын баарын камтый албай жатат да. Ошонун себептен бул баалар өсө берет. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе, бул баалар 2003 жылдан баштап өсүп баштаган. Ошол кезде чоң банктар, өзгөчө Казакстандын банктары, америкалык банктар каржылай баштаган ипотека, батирлерди ипотека боюнча алууга. Ошол кезде түзүлүп калган шарт боюнча чарчы метрин долларга айландырып коюшкан. Ал кезде 150-200 доллар болсо, 50 доллардан 150 долларга чейин чарчы метри доллар болсо, бүгүнкүдө ал болсо жер тамдарга 940 долларды түстү чарчы метр. Ал эми батирлерге болсо 835 доллар чарчы метрдин баасы ушундай болуп эсептеп атат. Бул деле бул кандайдыр бир негизде ошол доллардын өсүшү дагы ушул баалардын өскөнүнө кандайдыр бир таасирин тийгизип аткандай да. Доллардын өйдө ылдый болгону, доллардын өйдө ылдый болгону маселени жаратып атат. Себеби мисалы 2007 жылы доллардын баасы 34, 40, 35-тин тегерегинде болсо, анан бүгүнкү күндө 70-80-84 болуп кетип атпайбы? Ошондо 2 эсе, 2,3 эсе. Ошого көзөмөл кылып улуттук валюта менен деген бир мындай эрежелер киргизсе болбойбу? Негизинен улуттук банк киргизген, өкмөт тарабынан киргизилип, келишимдер, бүтүмдөр ошол кыргыздын сомуна байланыш керек болчу, бирок алуучу, сатуучуну биз алардын жанында турбагандыктан, алар башында доллар өз эркинче доллар менен сүйлөшүп алат дагы. Биздин мекемелерге келгенде ошол улуттук банктын ставкасы ошол кайсы доллардын баасы канча болсо ошол менен эсептелет да. Жакшы. Айтсаңыз, жалпы республика эмес, ушул Борбор калабызда сатып алуу көбүрөөк болот, салыштырмалуу айткандачы. Анан Борбор калабыз Бишкек шаарындагы ушул баалар тууралуу сиз жакындан таанышсыз, ушул тармакта көп жылдан бери эмгектенесиз. Ооба, саламатсыздарбы да бир жолу. Азыркы учурда Бишкекте байкалуу боюнча былтыркы мезгил менен салыштырмалуу вторичный рынок деп коет, вторичное жилье. Бул эски тамдар, серийный 105, 106, 104 сериялар. Алардын баалардын өсүшү 30-35%, орточо эсеп менен. Азыркы первичное жилье деп коет, жаңы элитный жильелор, алардын өсүшү 40-45% түздү. Болжол менен кандай болуп калат ушундай баалар? Болжол менен алганда, мисалы үчүн 104 серия бир комнат тамдар кичи райондордо, бул 3-4, 5 микрорайондордо орточо эсеп менен былтыркы мезгилге салыштырмалуу 30-32 миң турчу, орточо эсеп менен. Азыркы мезгилде 40-45, ошонун ортосунда. Бунун себептерин кантип түшүндүрөсүз? Себептери, мисалы үчүн, бул хронологияны алсак, мисалы үчүн былтыркы мезгил менен, былтыр сентябрь айларында десек болот. Сентябрь айларында баягы угуп калганыңыз болуш керек, көп реклама болуп, некоммерческий организациялар, жана турак жай кооперативдери, алар баягы жеңилдетилген пайыздар менен жарандарга акчаны берип, ошондон суроо талап аябай өскөн. Жана ошондой эле баягы биздин мамлекеттик программа боюнча ипотека мой дом деп коет, 4% 25 жылга. Ошону менен чогуу жана биздин ошол чет өлкөдөгү жарандар көбүнчө алган биздин кардарлар, булар чет өлкөдөгү жарандарыбыз, мекендештерибиз. Албетте, анткени алар ата-энесине акча жөнөтүшөт, чогултушат, той аштарга көп коротпойт. Ошондой нелер бар да. Өзүңүздөр билгендей, шаар өсүп атат, курулуш көп. Анан биздин билгенибизге караганда, мисалы 600-700 доллардан баштап өйдөн квадратурасы көтөрүлүп баратпайбы? Ошонун бааны көзөмөлдөө, мисалы үчүн
ошол салондун сапаты тууралуу кандай көзүмөн кандай болот буларда? Сапаты тууралуу айтсак, мисалы үчүн менин көз карашымча азыркы мезгилде сапаттар аябай эле жакшы. Эми бүт курулуш компанияларын айта албайбыз. Көбүнчө ошол топтогу компаниялар көп жылдан бери иштегендер, алектенгендер жакшы сапаты. Жооп беришет. Албетте, анткени документация бир 3-4 немеден комиссиядан өтөт да. Жакшы, ушул бааларды азыр атап өттү да. Негизи ушул баалар мисалы Кыргызстандын жаранын алган айлыгы, бир айлык жашаган акчасына мынтип белгилүү бир өлчөмдө чегерилеби мыйзам түрүндө? Бул негизи бул дүйнөлүк экономикалык баягы түшүнүктөр бар. Ошондо мисалы Америкада америкалык жаран өзүнүн баягы маянасына 1 чарчы метр ошо үйдүн 1 чарчы метрин канча баага сатып алат дегенде эсептелинет да. Алардыкы ошол өзү алган айлыгынын маянасы ошого жетет. Биз ошондой талдоолорду жүргүзгөнбүз. Бишкекте мисалы 4 район бар. Негизи бул кыймылсыз мүлктүн баасы анын жайгашкан жеринен дагы көз каранды. Ошол шаардын ортосунда, борборунда болот, кичи райондору болот, ошондой эле чет жакалары болот. Аны ошого жараша баа болот да. Анан биздин талдоо жүргүзгөндө бизде эң эле кымбат турак жайлар бул Октябрь районунда экен. Ал жерде мисалы жөнөкөй үй бүлө 3 кишиден турат. Өзү, жубайы жана баласы деп эсептейбиз. Баласы айлык албайт. Экөөнүн айлыгы баягы ичип жебей, кийинбей, топтосо бир бөлмөлүү батирлердин 7-8 жылда ала алат. 2 бөлмөлүү батирди болсо 12-15 жылда ала алат. Ал эми 3 бөлмөлүү батирди болсо 25-30 жылда ала алат экен да, ошентип акчасын топтосо. Коротпой, эч нерсеге коротпой. Жакында арзаныраактары бул Ленин району, андан кийин Первомай, анан Свердлов райондору эсептелет. Бирок айтып кетүүчү нерсе бул биздин жарандардын айлыгынын өсүшүнүн темпи баалардын өсүшүнүн темпине жетпей келатат да, кууп келатат да, баягы. Жебе деп жана ырдай болуп эле ошол кууп келатат, жетпей келатат. Дагы деле бир талай убакыт жетпей турат. Бирок 10 жылга мисалы ала турган болсо, 10 жылда экономика өзгөрүп кетет, абал. Мына жак бул биздин иним айтып кетпедиби? Жанагындай ипотека менен 4% менен берсе, ошондой эле 25 жылга берсе, бул азыркы биздин жарандар баары бир батирлерге акча төлөп, очойгон акчаларды төлөп атпайбы? Андан көрө ошол ипотека менен алса, социалдык багыттагы турак жайларды курса арзаныраак, ошол баалардын өсүшү анчалык белгиленбейт эле. Анткени себеби эмне үчүн баалар өсүп атат? Дагы бир нерсе, азыркы көп курулуш компаниялар, мен дагы мындай баарын айта албайм, кээ бир курулуш компаниялар ошол куруп аткан материалдардын баарын тең азыркы заманбап технологияга ылайыктап жасап атат да. Ошол эле мисалы жанагы электр энергиясынын акылдуу электр энергия деп ошолордун баарын эсептеп, ошон үчүн баа кымбаттап атат. Анан дагы бул биринчи жана экинчи первичный, вторичный рынок деп айтып атпайбызбы? Көп учурда бул баары ойлойт, бул биринчи рынок бул жаңы курулган үйлөр, ал эми экинчи рынок болсо эски үйлөр деп. Бул кичине мындай туура эмес да, анткени себеби биринчи рынок деген ал жерди алып, ошол жерге фундаментин казып баштаганда, мен мисалы үй ала турган болсом, мен ошонун үлүшкө кирип, акчамды төлөп, ошого келишим түзөм. Бул биринчи рынок. Ал эми үй бүткөндөн кийин жаңы болобу, эски болобу, эксплуатацияга алынгандан кийин бул уже вторичный рынок болуп эсептелет да. Анан иним туура айтты, биринчи рынокто арзаныраак болот бааларчы. Анткени себеби түбүнөн баштап курулуп атат да, фундаменттен катылгандан. Даярылары уже төлөм өнүтү дагы 1200-төн 1500гө чейин чапчып кетип атат. Мисалы 4 бөлмөлүү индивидуалдык типтеги үйлөр азыр керек болсо 250-300 миң долларга чыгып кеткен
учурлар дагы кездешет да. Соңку суроо болсун, Рустам мырза, айтсаңыз, ушул турак жайды сатып алууда атайын сезон болот экен, мезгили болот экен. Сиз иштеп жүрөсүз да, кайсыл убакта батирди карап алган мындай арзаныраак болот? Негизи эми ар бир жылдагыдай эле күз айларын күтүшөт көбү. Бул августтун аягынан баштап ошол жаңы жылга чейин. Ушул аралыкта арзаныраак болобу же суроо талап көп болобу? Суроо талап көп. Арзаныраак кайсы мезгил болот? Арзаныраак мезгил эми акыркы жыл менен салыштырмалуу арзаныраак мезгил болгон да жок. Баары бирдей. 3 мындайча айтканда 3 скачок сен болду. 3 жолу көтөрүлдү. Мисалы үчүн бул марттын аягында биринчи скачок, экинчи бул августтун ортосунда жана ошондой эле сентябрдын аягы. Арзаныраак мезгил жаңы конуштарда экен да, сыртта Жок, бул шаарда. мен кошумча айтып коеюн деген, мурда ошол мезгилдерден кандайдыр көз каранды болчу. Экинчи жана биринчи кварталдын ошол апрелден баштап, март-апрелден баштап, анан 3-кварталда август, сентябрь, октябрь деп ошондо баалар көтөрүлчү да. Биздин талдоодо көрсөтүп атат, акыркы 3 жылда андай баалар керек болсо муну жаңы жылдын алдында декабрь айында деле мисалы ошол өсүштөр байкалып атат да. Анткени себеби мурда биз ошол мезгилге такачубуз. Азыр андай баалар айтыш кыйын. Кайсы учурда арзан, кайсы учурда кымбат экенин. Рахмат. Бир аздан соң сиздерди узатып коюшат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, негизи дүйнө жүзүндөгү баа статистиканы карай турган болсок, дүйнө жүзүндө 72% жарандар үйсүз жашашат экен. Тилек кылып коелу, эми эң башкысы адам баласынын миссиясы бул үйлүү болуу экен. Баарыбыздардын баягы ушул тилегибизге жетели деп айтмакчыбыз.